Бишкектин четинде жаратылыш койнунда адабият майрамы болду. Махмал креатив чыгармачылык бирикмесинин 10 жылдык мааракеси ушундай эркин форматта белгиленип, ошол эле маалда 3 акындын жаңы китептеринин бет ачаары болуп өттү. Махмал үчүн жөн гана сан эмес. Бул 10 жылдык изденүү, 10 жылдык шыктануу жана жаңы калемгер акындарды тарбиялоо. 10 жылдык мааракесин өткөрүп атабыз. Бул мааракеге алыстан келген кондукторубуздагы келип өзлөрүнүн ойлорун, ырларын айтып беришип, кубанычта отурушат. Биздин чыгармачылыгыбызга 10 жыл болгонуна чындыгында билинбей эле өтүп кетти. Кечээ күндөй эле сондай күндөрдүн ичинде Махмал чыгармачылык уюмунун 15-китеби ырлар жыйнагы чыкты. Ага чейин дагы көптөгөн китептерибиз чыгып аткан. Бүгүн уюмдун мүчөлөрүнүн да китептери чыгып атат. Биз ушул чыгармачылыктагы көптөгөн катышуучуларыбыз ырларын чыгарып, жакшы ийгиликтерге жетип, Жаштар союзунун, журналисттер союзунун, маданияттын мыкты кызматкерлерин алып аткандыгы биз үчүн сыймык болуп эсептелет. Бүгүн бизди куттуктап Кочокелдик Култегини, Керимбек Кадыр Акынов агайларыбыз келип, ырларын окуп берип, жакшы чыктандырып, жакшы сөздөрүн айтканы үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ошону менен бирге мынакей бүгүнкү келген адамдардын маанайы көтөрүңкү, бири-бирине каалоо тилектерин айтып, чексиз кубанычта отурат деп ойлойм. Роза Узгулованын Элестер китеби тоолор сыяктуу бийик ойду, таза сезимдерди тартуулайт. Жетиген асмандын купуя сыр жыйнагы ар бир адамдын ичиндеги жашыруун дүйнөгө саякат кылат. Канышай Канназарованын Бийиктик китеби болсо бүркүттөй эркиндикке, максатка умтулууга чакырат. Мына ушундай өзгөчө китептер бүгүн калемдештердин дагы өзгөчө сыйына, алкоосуна татыды. Мен сени сагынганда, карабай нөшөрлөгөн жамгырга да, уюлгуп каттуу соккон шамалга да, мен сага жетүү үчүн ата журтум, ишенем узак жолду басарыма. Мен сени сагынганда, бир болот ыр дептерим сапарымда, жорголойт жол жарыша калемимда. Мен сага баруу үчүн ата журтум, ишенем желдей сызып барарыма. Окуп жүргөндөргө эме болчумун. Биринчи кетем 1916 жылы чыккан. Жүрөктөгү сезим ыргайланган деген. Андан кийин газеталарга жазып жүрөм. Азыр болсо мына Элестер деген китебим чыкты. 100 эме да. 100 китеп чыгардым да. Бул дагы аралаш, ар кайсы темада. Китебим Элестер деген китебим Махмал креатив бирикмеси менен ошолордун аркасы менен чыгып, эметип азыр ошого ачылышы болгон жатат. Кечеге белгилүү акындар жана маданият ишмерлери катышып, жылуу пикирлерин айтышты. Иш чаранын жүрүшүндө акындар ырларын көркөм окуп, обондуу ырлар менен коштолду. Жаңы жыйнактын авторлору да өздөрүнүн чыгармаларын калемдештерине тартуулашты. Чыдабай, неге чалдың, келе соңун, чынында сенден уккан жемес онун, капыстан башка бирди жеген иттей каңшынап жатат болду. Таланттуу акындардын башын бириктирип, өзгөчө кечени уюштуруп жаткан Махмал креатив чыгармачылык бирикмесинин жетекчиси акын Бактыгүл Курманалиева.
чыккандар эле келишти бүгүн. Şu kitapın bir taşırından çıkıp alganlar çıkıp algan yok. Sen bağırlarga çoğun bakma. Şu denizliğe şunday. Yolu şu kadar gel. Bağırma sevkesi gel. Жаратылыш койнунда өткөн бул кече көптөгөн акындарга эргүү берип, шыктануу жаратты деп айтсак болот. Айталат, басы өткөн адам гана айталат, басыгы жок, ашыгы жок жөн эле бар болгону жок катары саналат. Алтымыштын ашып чыгып берине, ары бери карап тулпар темине, акыл айтып көсөн болуп барабыз, ал турушуп, ал бут жашоо демине. Жашоо турмуш элегине эленип, жараткандын көмөчүнө көөлөнүп, күлгө айланып, түтүнүбүз өтсө да күбүлбөдүк, кайра күйдүк өрттөнүп. Күй келсе толкунданат жүрөгүм, ээликкенсип эреркенмен бир өзүм, эң алгачы калем алып колума, эңсөө менен ыр жазгандын бирөөмүн. Ыр дүйнөнүн кемесине олтурсам, ыр дүйнөнүн деңизинде толкусам, ырларым да күлүк аттай шар эле, ысыкнандай быша келсе бат эле. Келгенде Бишкек ордуңо кыйла жыл өттү болжолдо, кусама тартып тоолорго күн албай койду борлорго. Чабайм дөс булам түшүндө, чаңдатып чаңдуу жолдордо, чыга албай жүрөм чамасы чалкайган бийик тоолорго. Өрүшкө өргүп бээ байлап, өрөөнүн сайын мал жайлап, жыпарын жыттап гүлдөрүн жылганда жыл сайдап. Жаратылыш койнундагы мындай жолугушуулар акындардын айтымы боюнча чыгармачылыкка жаңы дем, жаңы күч берет деп эсептешет. Көңүлүм көзүм сени гана жаттаттыр, алың келбей өзүмдү өзүм атташка, жүрөгүм жүргөн бир калыкта дөңгөлөк. Мына ошондо өңүм суудай сустартып, магы убакыт токтоп калган. Мамали. Ортомузда болсо дагы аралы. Балалыктан калсам дагы айрылып, башты салып мүңкүрөбүн кайгырып, ошентсен балалыктын күндөрү, оң чиркин ай бир көрүнсө кайрылып, ошентсен балалыктын күндөрү.